Саламатсыңар урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бахридинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Менин артымда карасаңар, сонун болгон куполообразный глэмпинг деп аталат. Сонун болгон апапагай болгон боз үйдүн формасын имитация кылган глэмпингдер турат, салынып жатат. Бул Шаабай резорт деген эс алуучу жайы Чүй областынын Сокулук районунда жайгашкан. Бул жерге келип адамдар эс алып, чер жазып, мындайча айтканда мээсин эс алдырып кетсе болот. Ал эми бүгүн биз сиздерге тартып аткан чыгаруубузда SIP панелден курулуп жаткан коттедж жөнүндө маалымат берип кетебиз. Мынакей бүгүн ушул коттедж жөнүндө маалымат беребиз. Мынакей нол жери болсо чакан крыльцосу болуп берет дагы. Ушул крыльцодон биз үйдүн ичине кирип кетсек болот. Мынакей бисмилла деп биз үйдүн прихожкасына киргенде нол жерде өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес прихожкасы бар. Анан ушул эле прихожкадан биз бул санузулга кирсек болот. Азыр бул жерде өзүңүздөр көргөндөй SIP панелден дубалдары көтөрүлүп атат, кызуу иштер жүрүп жатат. Мына могул жер сан узел болот да. Андан соң болсо биз үйдүн негизги бөлүгүнө киребиз. Мынакей бисмилла деп негизги бөлүккө киргенден кийин ушул бөлмө абдан чоң, кенен. Бул үйдүн өзгөчөлүгү шалет стилинде болот. Же мындайынан потолоктагы бир болот, проектинен көрсөңүздөр болот дагы. Потолокто SIP менен жабылат дагы, аябай бийик потолок болот да. Мынакей ушул зонасы кухнянын, залдын милдетин аткарат. Мисалы, бул жак бетине толугу менен кухонный стенка илинет дагы, бул жак бетине тамак жечүү, коноктосуучу зонасы болот. Жана андан тышкары, могул жерди көрсөңүздөр болот. Бул жерде чоң панорамный терезе болот дагы. Ушул жерден биз террасага чыкканга мүмкүнчүлүк алабыз. Көрсөңүздөр бул жерде терраса болот. Террасадан сонун шаркыраган кыргыздын шаркыраган сууларына, мындайча айтканда, орусча айтып коебуз, вид же болбосо кыргызча көрк ачылат да. Андан соң бул үйдүн өзүнүн размери ченеми өтө чоң эмес, бирок ошого карабастан бардык шарты бар да. Бул жерге 3 уктоочу бөлмө жайгашкан. Мынакей, мисалы биз биринчи уктоочу бөлмөсүнө кирдик. Биринчи уктоочу бөлмөсү бул мынакей. Ар бир коттеджде ар бир уктоочу бөлмөнүн терезеси полдон башталат. Мынакей көрүнүңүздөр, бул суу жакка чыгат. Андан тышкары биз азыр сиздерге экинчи уктоочу бөлмөсүн көрсөтөлүм. Мынакей биз кайра залга чыктык. Залга чыккандан кийин дагы бир өзгөчөлүгү өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Бул жагы болсо тоо жакка карап турат. Бул жакта дагы чоң панорамдуу терезе каралган. Мынакей биз азыр эми экинчи уктоочу бөлмөгө кирдик. Бул экинчи уктоочу бөлмөсү. Бул жерде азыр кызуу иштер жүрүп жатат. Бул жерде деле панорамный стекло болот. Азыр бул жерде балдар терезесин тосуп койгон экен, бирок бул жерде дагы панорамный стекло. Эми биз кайра эле холго чыгабыз. Себебинде бул эс алуучу жай болгон себептен залды өзүнчө, кухняны өзүнчө, коридорду өзүнчө кылбастан биз баарын тең бир бөлмөгө жайгаштырып туруп, ал эми спальняларды көбөйтүп кеткенбиз да. Мынакей биз азыр 3-чү уктоочу бөлмөгө кирдик. Бул жерде 3-чү уктоочу бөлмөсү. Бул жерден дагы абдан кооз, мындайча айтканда терезе каралгандагы кар, тоолорду караганга мүмкүнчүлүк алат. Бул коттеджде өзүңүздөр билгендей тоого жайгашкан жерлерге капиталдык курулуштан курганга, имарат курганга болбойт. Ошол себептен легкий конструкция деген категория менен кош керек да. Ошол себептен биз мынакей ушундай болгон немелерди, свайларды колдонгонбуз. Астын болсо бетон менен заливать эткенбиз. Кийин келечекте бул коттедждерди бузуп алып кетебиз десе, жөн эле муну чыгарып алып кетип калса болот да. Жер кыртышын эч бузбай эле. Эгер сиз дагы тоонун арасына ушундай коттедж салам деп аткан болсоңуз, ушинтип эле салып койсок болот. Мынакей могул азыр биз террасанын астында турабыз. Келечекте ушул жерде терраса болот. Моулар болсо тиги уровень менен кесилет дагы терраса болот да. Анан эми мындай кылып салганда эмне маселе болуп калышы мүмкүн? Мондай кылып эле жанагы свай менен салгандачы, сиздин полуңуз абдан жылуу болуш керек да. Ал эми мына биздин учурда болсо полу SIP панелден
жасалгандагы каждый 60-60 сантиметр сайын сип панелдер бириккен дагы полу абдан жылууланган да. Бул жерде азыр эле жаан жаап өтүп кетти. Тоону карасаңар, тоордо каар жатат. Ошого карабастан кышкысын аябай суук болсо дагы бул жер жып жылуу болуп бергенге сизге толук мүмкүнчүлүк берет. Баарыңарды кызыктырган суроо болсо, бул сиз дагы ушундай коттедж салдырам десеңиз, кандай каражат сарпталат деген суроо болушу мүмкүн да. Мисал катары айтып кетсек, бул коттедждин өзүнүн квадратурасы 102 чарчы метрди түзөт. Ичинде болсо 3 уктоочу бөлмө, ошондой эле сан узулу, чоң кухня, зал, гостиныйдын билетин аткалган зонасы жана жакшы бир террасасы бар да. Толугу менен сиптен болгон, полу дагы, стенасы дагы, потологу дагы сип панелден жасалат. Биз под евроремонт деңгээлге чейин салып кетебиз. Под евроремонт деңгээлге чейин салганда бир чарчы метрине орто эсеп менен 230-280 доллардын тегерегинде айланып калат. Анын ичинде болсо фундамент материал работасы, дубалы, полу, крышасы, андан тышкары сырткы фасадын жасап кеткенибиз, терезелерин коюп бергенибиз, сырткы эшигин коюп кеткенибиз, террасаны вагонка менен кооздоп кеткенибиз, электромонтаж, сантехника, вентиляция жана үйдүн бетине гипсокартон менен чаптап, биринчи слой шпаклевка тартып кеткен иштери толугу менен кирет. Ал эми бул коттедждердин так баасын мен тилекке каршы силерге айта албай калам. Сөйдөгөндө бул коттедждерди болсо биз башка үйлөрүбүздөн салыштырмалуу бул жерде деген комплексине алынганбыз. Объектини комплексине дегенде болсо электромонтаж, бул жерге келчү канализационный системасы жана башка жумуштардын баары тең включительно алынган. Ошол себептен биздин мындай рыночный баабыздан салыштырмалуу баасы кымбатыраак болуп калат да. Бирок бул жерге биз комплекс салабыз. Бир эле бул коттеджди эмес, бир нече коттедждер курулат. Кудай буйрса бул жерге целый городок болгон жатат. Сип панелден салынган жылуу коттедждерденчи. Сиз дагы ушундай эс алуучу жай салам деп жүргөн болсоңуз, ал жумушун кантип уюштурам, кантип салам, кантип туура кылам деп жаткан болсоңуз, бизге кайрылсаңыз, биз сизге ошол иштердин баарын кагаздарын туура уюштурганга жана курулушун туура бат өз убагында салып бергенге, кызмат кылып бергенге даярбыз.